Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, кутман кечиңиздер менен. Коомдук биринчи радионун нобо толкунунда шарият жолун уктуруусу. Микрофондо Сагынбек Абдыкалыков. Бүгүн аш көп болсо каада көп деген темада сөз болмокчу. Студиябыздын мейманы Чубак Ажы Жалилов. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу Ажы, кыргызда куру намыс башырат деген сөз бар. Тигинден калбайлы, ал берген тойду ашты биз да берели. Тиги сойгон бодону биз да соелу, андан эмнебиз кем деген эрегишмей калбай койду. Анда жерге дагы куру бармай жок. Ошентип эки тарап тең чыгым. Ушунун кесепетинен айрым үй бүлөлөрдүн жылы бою тапкан каражаты жалаң катышка кетип калат да, жартылуу тамак ичпей, жалтыратып кийим кийбей кем болушат. Бул элибиздин генофондуна дагы тетири таасирин тийгизип жатат. Урматтуу Ажы, ушу шариятта ашча чыгым күнөө болуп саналабы? Албетте, бул туурасында биздин шариятыбыздагы эң негизги булак катары, диний маалыматыбызда ала турган өзөк катары кабылданган Кур'ани Каримдин өзүндө айтылынат: «Иннаху ла юхиббул мусрифин». Албетте Аллах Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт деп айтылынат. Ысырап деген маани бул адамдын убактысына, тапкан дүнүйөсүнө, адамдын ден соолугуна, айтор ушунун бардыгына тиешелүү көрүнүш болуп эсептелет. Мисалы үчүн жанагы биздеги аш көп болсо каада көп болуп, жанагы той топурлар, вечирлер, той, аш, андан башка жылдык, кырктыкта отуруп жанагы өлгөн адамдын аркасынан тирүүлөрдүн бардыгы дагы бир өлүп келгендей эле болуп калган шарттар бар. Ушул шарттардын бардыгын шарият албетте көтөрө албайт. Мына ошонун өзү, ошол табылынган каражаттар, мисалы үчүн Орусияда жүргөн балдарыбыз үй шыпырып, көчө шыпырып, жана башка кылып таап атат. Булардын убактысына ысырап, булардын ден соолугу ысырап, ошондой эле булардын тапкан каражатынын бардыгы ысырапка кетип калат. Мен ушул жерде бир элибизге, журтубузда мындай бир агартуучулук бир неме жетишпей турат деп ойлойм. Себеп дегенде ошол адамдарга берип аткан жылдыктан, аштан, бодомалдарды катар-катар союп атканда өлүмтүк болгон, башка өлүм болгон жерде ошону эмне үчүн союп жатабыз жана ошону туура кылып жатабызбы? Эгерде туура эмес болгон болсо эмнеси туура деген түшүнүктөрдү кеңири талкуулашыбыз керек го деп ойлойм мен. Рахмат. Эми урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн аш көп болсо каада көп деген темада сөз болуп жатат. Студиябыздын мейманы аалым Чубак Ажы Жалилов. Эгерде мына ушул маселе боюнча сурооңуздар болсо 39-21-90 жана 65-66-04 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Мындан тышкары 35-35 кыска номери боюнча СМС жөнөтсөңүздөр, биз сиздердин сурооңуздарга албетте жооп беребиз. Эми урматтуу Ажы, мына эрегишмей деген бар да, албетте бул акыл таймашы болсо, жагана деңгээлдер спорттук таймаш болсо бул жакшы. Ооба. Бирок ал сойгон бодону мен да соям. Ал экини сойду, мен үчтү соям деген бир эрегишмей абдан бир күчөп алды. Атаандашуу, жанагы өрдөктү туурап каздын буту сыныптыр дегенде эле сөз. Карганын буту сынат. Кыргызда сөз бар. Ооба. Бай мактанса табылат, кедей мактанса чабылат дейт. Эми бул жерден баягы колунан келбей тургандан кийин ашча чыгым болуунун кандай кажети бар? Ошо ашча чыгым күнөө болуп саналарбы экен? Албетте бул арам деп эсептелинет. Адамдын колунан келбеген нерсени, ошону карыз коола кылып же башка бир нерсе кылып, куру намыс менен жанагы коёнду, камыш, эрди намыс өлтүрөт деп, ошол куру намыс аркылуу өзүн өзү кыйноосу арам деп эсептелет. Мисалы үчүн, эгерде кайсы бир адам намазды туруп окуганга кудуретсиз болсо, анда намазды олтуруп окуусу милдеттүү болот дагы. Кээде олтуруп окуганга жарабай турган, ден соолугу жол бербей турган болсо, анда бул учурда бул жаран, бул пендебиз, бул инсан ошол жатып окуганга мүмкүнчүлүк бериле турган маселе келип турат. Анан кээ бир учурда биз ушул маселени туура түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн биз мына ошондой ысырапкорчулукка барабыз? Кайсыл максатта деген маселе. Эгерде биз ошону менен өтүп кеткен маркумдарга бир сооп жеткизгибиз келген болсо, эгерде ошону менен биз маркумдарга бир кайрымдуулук кылып, жакшылык жеткирүүнү каалап турган болсок, албетте биздин кылып атканыбыз туура эмес. Аны менен маркумдарга жакшылык жетпейт, балким ошону менен өзүбүздү дагы, маркумдарды дагы биротоло күнөөкөр кылып алуубуз мүмкүн болот, эгерде маркумдар ошентип осуяттап кетишкен болсо. Демек, биздин максатыбыз маркумдарга жакшылык жеткирүү болсо, анда маркумдарга жеткирүүнүн жолу көп. Эгерде кайсы бир адамдын колунда мал мүлкү, байлыгы болгон болсо, анда ал антип ысырап кылып бодомал сойбостон ошол жетим балдар үйүнө, карылар үйүнө берип, же болбосо жана ооруканаларга алып барып берип, жанагыдай бир меценат болгондорго, муктаж болгондорго жардам берген болсо, мына ошонун бардыгы балким аш бергенге караганда көбүрөөк сообу болор эле деп айтам да. Эгерде биз мына ошол маркумдарга жанагы жылдык бергенде, аш бергенде же той бергенде жанагы ысырапкорчулук кылган убакытта ошону биз эл көрсүн, кожо көрсүн, жанагыдай эл мындай кыйын деп айтсын деп атааңдашып кылган болсок, анда бул убакта бунубуз ширкке жакын болуп калат. Себеп дегенде
хадистеринде пайгамбарыбыз ар-рия уширкул асгар, рия кожо көрсүн деген, эл көзүндө болсун деген, ошол ширкке алып бара турган кичине ширктин жолу деп баяндаган пайгамбарыбыз. Бул Кудай үчүн кылына турган иштердин бардыгы Аллахтын ыраазылыгы үчүн болуу керек. Биз эмне үчүн кылып жатабыз? Жанагыдай ар бир кылган кадамыбызды ойлонуп ташташыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн осуятында айтылат, эгерде кайсыл бир адам өзүнүн сүйлөп аткан сөзүнүн маанисин аңдабастан туруп, мына ошол сөздү жаман жакшы экендигине баам салбастан туруп сүйлөгөн болсо, албетте бул адам ошол сөз үчүн тозокко түшөт деп айтылат. Бул ойлонбостон сүйлөнгөн сөз үчүн. Ал эми ойлонбостон туруп, тыянагын билбестен туруп, натыйжасын билбестен туруп, жөндөн жөн эле эл кылып атыптыр деп эле жанагыдай эл дарбы тешек кошо дарбит болуп эле дарбып ошентип жанагыдай бир ысырап кылып аткандарды шариятыбыз аны көтөрө албайт. Шариятыбыз бул нерсеге тыюу салган. Ал эми ошол учурда ал биринчи чети ысырап болсо, экинчи чети ошону жакшы жерге жумшоодон тосуп калуу деген сөз дагы экинчи бир жамандыкты өзүбүзгө кабыл алган болобуз. Анан ошону менен биз үчүнчүсү мына ошол биздин жанагы айрыкча байларга тиешелүү эмес, жардыларга тиешелүү болот дагы, өзүбүздүн балдарыбыздын рызкысынан кол жуутуп, мына ошолордун 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык кийимге чейин тамак ашын дагы өзүбүзгө тартып алган болуп саналат. Албетте бул нерселер туура эмес. Шариятыбыз бул нерсени арам деп берет. Шарият бул нерсеге тыюу салат. Ал эмес жанагы айтып аткан биздеги 52 күндүк, 7 күндүк, 40 күндүк, жылдык аш дегендердин бардыгы эч кандай шариятыбызда жок. Керек болсо биздин салтыбызда деле болгон эмес. Жанагы сиз сөздүн башында айтып өткөндөй, аш көп болсо каада көп деп, азыркы биздеги аштын көптүгү мына ушундай кааданын көптүгүнө бир таасир этип атат. Азыр биздин радио угарманыбыз бар, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Туажыга суроо мындай болуп атат да. Биз жаңы эле намазга жыгылып ушундай аракет кылып атабыз. Эмебиз менен мындай үй бүлөбүз менен да, мындай айтканда. Жамаатыңыздар менен. Үй бүлө. Болсун. Анан кийин мына көп нерселерди намаз китебин алып окудук да, көп менде 10 чакты китеп бар, баарында кыска эле жазылып, көп мындай маани берилбеп турса, мындай мына даарат алганы жөнүндө, анан жана фарздын кайсысында үн чыгарбай окуйт, кайсысында сүннет, ушундай нерселер жок экен. Кыйналганыбыз ушундан болуп атат. Анан даарат маселесинде ар бир намаз сайын эле таза болсок деле барып даарат ала беребиз. Же кандай бул? Туалетке барып келгенден кийин кандай болот? Ушундай нерселер толук жазылып атат. Өзүбүз шектенип атабыз намаз окугандан. Ушуну жооп берип койсоңуздар. Анда ажыга жооп бере бересизби суроого? Албетте биздин бир тууганыбыз айтып аткан көйгөй бизде бар. Азыр китеп жазгандардын бардыгы баштаганда эле даарат жана намаз тууралуу жазып баштайт дагы, бирок ошонун дагы акысын толук бербестен чала сабат жазылып калган учурлар өтө көп кездешет. Ал эми жанагы даарат алган боюнча сиз дааратты качан алууңуз милдеттүү болот. Эгерде намазга кирүүчүнүн алдында же Куран Карим китепти кармай турган болсоңуз, анда даарат алууңуз милдеттүү болот да. Ал эми жанагыдай дааратканага барганда эле сөз даарат алыш, эгерде сиз намаз окуй элек болгосоңуз, же намаздын убактысына бир аз убакыт бар болгон болсо, даараты жок жүргөнүңүздө эле шарият уруксат берет ошол маселеге. Болгону намаз азыр баштай турган болсоңуз, дааратыңыз жок болсо даарат алышыңыз керек. Албетте ар бир убакта даарат менен жүргөнүңүз жакшы, бирок ал сизге милдеттүү деп эсептелинбейт. Эгерде мисалы үчүн сиз багымдат намазын окудуңуз, багымдат намазынан кийин ошол дааратыңыз бузулуп дааратканага барсаңыз, ошол жөн эле колуңузду гана жууп коюу жана ошол аврет жерлериңизди жууп истинжа кылып коюу менен чектелсеңиз болот. Ал эми качан жанагы түш болуп, жанагы бешим намаз убагы келгенде кайрадан жаңы даарат алсаңыз, мына ошол болот. Сөзсүз түрдө даарат сынгандын учурунда жаңадан даарат алуу милдеттүү эмес. Эгерде сиз намаз окуй турган болуп калсаңыз, анда ошондо гана даарат алууңуз милдеттүү болот. Экинчиси айтылбадыбы? Айрым жерлерде үн чыгаруу керек, айрым жерлерде үн чыгарбоо керек депчи. Кайсыл жерден үн чыгарып, кайсыл жерден үн чыгарбаш керек? Туура маселе. Бул жанагы жеке окуган адам менен имам менен окуган айырмасы бар. Багымдат намазы, таңкы намаз, андан сырткары эки кечки намаз, шам жана куптан намаздарын имам жарыя окуйт. Алгачкы 2 рекеттерди же багымдаттын бардыгын. Ал эми бешим намаз менен асыр намазды имам купуя окуйт. Ал эми жанагы жеке жалгыз окуган адам ошол бардык намаздарды кааласа купуя окуйт. Эгерде жарыя окууну кааласа, багымдат намазын толук түрдө жарыя окуйт, 2 рекет парызды. Ал эми шам менен куптандын алгачкы 2 рекетин жарыя окуган укугу бар. Кааласа купуя, кааласа жарыя окуйт. Ал эми имам жанагы багымдат, шам, куптан 3 намазды милдеттүү түрдө жарыя окуйт. Эми бул адам өзүнүн үй бүлөсү менен намазга жыгылып аткан экен, бул адамдарга албетте Алла ыраазы болсун. Албетте Кудай Таалам ыраазы болсун. Мына ушундай үй бүлөнү көбөйтсүн Кудай Таалам. Себеп дегенде ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет. Эгерде үй бүлө тыл деп коет, буну эгерде бекем болгон
койгон болсо, албетте биздин мамлекетибиз бекен болот. Албетте биздин мамлекет бекен болот. Эми өзүбүздүн суроого кайрылсак да, мына айрым адамдар өзүм тапкан акчаны өзүм билгендей жумшайм дейт. Аш беремби, той беремби, ал менин ишим дейт да. Ушу өзү тапкан акчаны дагы үнөмдүү жумшоо керек го дейм, кандай дейсиз? Албетте, мисалы үчүн жанагы өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем, же казанчын өздөргө кайдан кулак чыгарса деп ар ким өзүнүн каалагандай жумшай берет да. Мисалы үчүн өзүм каалагандай кулагымды кесип алам, андай эмес да. Ошого жооп беребиз. Мисалы үчүн биз адам өзүнүн боюн таштап астына өлүп алган болсо, же болбосо кулагын кесип салган болсо, кыяматта жооп берет. Ошол сыяктуу эле тапкан акчасын дагы эгерде ысырап менен жумшаган болсо, максаттуу жумшабаган болсо, албетте бул нерсеге жооп берет. Себеп дегенде ошол нерсени Кудай Таалам бербесе, анда болбойт эле. Демек Кудай Таалам берген ден соолук, убакыт, жаштык, илим, билим, акыл эс, ошонун ичинде тапкан дүйнө малды дагы шарият көрсөткөндөй таризде туура жерлерге, мерчендүү жерлерге, максаттуу жерлерге гана иштетүү керек болот. Башка учурда албетте инсан күнөөкөр болот. Албетте мисалы үчүн убактысын арак ичип өткөргөндөй, акылын жаман ишке өткөргөндөй эле жанагы тапкан дүйнөсүн өзү каалаганда казиного апарып, же болбосо жаман бир нерселерге, же болбосо арам тамактарга жумшаган болсо, кыяматта бул нерсеге сөзсүз түрдө жооп берет. Бизге мындай смс келген экен, урматтуу ажа. Каза намаздарды кайсыл убакта кандай окулат? Каза намаз бул өз убагында окулунбай калган намаздар күн чыгып бара жаткан убакыттын дал өзүндө, күн чак түштө, күн батып бараткан убакытта окуганга болбойт. Калган убакыттын бардыгында каза намаздарын окуганга шарият уруксат берет. 3 гана маалда: күн чыгып бара жатканда, күн батып бара жатканда, күн чак түштө. Каза намаздарга эркек адамдар азан да айтышат, коомат да айтат, экөөнү айтуу сүннөт эсептелинет. Каза намаз бул бир гана парз намаздарга тиешелүү. Ал эми сүннөт намаздарынан эгерде багымдаттын парзы менен кошулуп каза болсо, ошол күнү 5 намазга чейин каза кылып окуй турган болсо, анда сүннөтү менен каза кылынат, калган убакта жеке парздардын өздөрү гана каза кылынат. Дагы бир смс келген экен. Христиан динин туткан бирок кыйналган кишиге садака берсе болобу дейт. Ооба, садака берсе болот, бирок ал кишиге ниет кылганда ошону менен мусулманчылыкка көңүлү келип, ошону менен бир Аллах идаят берип, мусулмандар жакшы экен деп динге кирип кетеби деген илгери үмүт менен бериш керек болот. Эми мындай деп айтылып атпайбы? Үнөмдүүлүк сараңдыкка жатабы шариятта? Үнөм дегендин өзү бул албетте жакшы маселе. Ошону ысырап кылбоо деген, ашыкча чыгым, ашыкча коромжу кылбоо деген. Бирок кээде үнөмдүүлүк деген атка жамынып, бакылдык кылып, сараңдык кылып алган албетте туура эмес. Чектен чыгып кетпей, ошол эле убакта чекке жетпей калбоо деген дагы маселе бар да. Албетте сараң болуп кетпеш керек. Албетте ошол тыйыны болуп туруп деле, же болбосо мүмкүнчүлүгү болуп туруп деле, мен үнөмдөп жатам, мен ушундай бир коромжу кылбай жатам деп отуруп, балдарына таттуу алып бербей койгон, же болбосо өзүнүн келинчегине татыктуу кийим алып бербей койгон, же өзүн өзү карабай коюп ашказанын оорутуп алып, башкасын оорутуп алган учурлар да кездешет. Албетте бул туура эмес. Чектен чыгып кетүү же чекке жетпей калуу экөө тең шарият талап кылат, тыюу салган маселенин катарында кошулат да. Бирок чындыгы үнөмчүл болуу, ар нерсени өзүнүн ордуна жумшоо, ошону ал эми жанагыдай кээ бир шарият талап кылган күндөрү ошол жанагыдай ысырап эмес, бирок ошол убакта мындай бир кайсы бир деңгээлде дасторконду кененирээк салуунун дагы бир жол жобосу бар. Мисалы үчүн айт күндөрү жөн күндөргө караганда албетте бир аз чыгымды көбүрөөк жумшоо милдеттүү болуп калган учурлар да кездешет. Мына Кыргызда ошо адам кайтыш болгондо же жылкы соет, же уй соет дегендей кээ бирөө 3-4 бодон союп жиберет. Эми ошол 4-5 сойгондун ордуна 1 союп дегендей, мисалы үчүн бодондун ордуна жөнүнө кой союп, ушундай бир адамдарды ыраазы кылып жөнөтсө болбойбу? Сөзсүз эле жанагындай бир 5-6 союп дегендей бырчылата берүүнүн кандай кажети бар? Негизи ошол ысырап деген маселеден мурда башка бир дагы бизде олуттуу маселе бар да. Ошол жанагы маркум өлгөндөн кийин ошол жерде союлуп аткан туурабы, туура эмеспи шарият боюнча деген. Деги эле бир чычкан кулак сойсо деле туурабы, туура эмеспи деген маселе келип чыгат. Биринчиден маркум өлгөндөн кийин анын артында алган тыйындары анын балдарынын үлүшү, алардын мурасы. Мына ошол мурас бөлүнүш керек. Ошол атасынын калган мүлкү өлгөндөн кийин анын мүлкү эмес, анын балдарына тиешелүү болгон, балким жетим калып атат булар. Демек жетимдердин малын жеп аткандай, кээде арам тамак жеп калган болушубуз мүмкүн. Андан сырткары маркум өлгөндөн кийин 3 күнгө чейин эч нерсе сойгонго болбойт. Ошол жерде союлунган малдын, төөнүн, уйдун этин айтыр айырмасы жок. Жеген макрух, тахримиге чейин барып да калат. Бул боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ошондуктан мен айтар элем, ар бир Кудайдан корккон, пайгамбарыбыздын үммөтүм деп эсептеген мусулмандар ошол жерде союлунган малдын этин жебеш керек. Эгерде биз барып жебей койгон болсок, өзүбүздүн тамагыбызды тыйган болсок, ошол макрөө тамакты жебей
койгон болсок, ал адалдап союлса дагы макруh себеп дегенде маркум көмүлгөнгө чейин 3 күнгө чейин ал союлуп турган мал болот. Эгер биз жебей койгон болсок, бир союп, экинчи союп акырында эч ким жебейт экен деп элдер тыйылмакта. Демек биз ысырап деп айтабыз дагы өзүбүз адегенде алгачкылардан болуп эт жегенге биз мындай бир алек болуп калабыз да. Демек эт жеген жакшы эмес, тамак жеген жакшы эмес. Негизи маркум өлгөн жерде ошол 3 күнгө чейин ошол маркумдун коңшулары, ошол маркумдун ээлерин, ошол жана каза күтүп аткандарды багып туруу милдеттүү болот. Өздөрү кандай тамак жасаган болсо, ошол тамактан үйгө киргизип, ошону менен тиги коңшулардын азасын бөлүп туруусу керек болот. Ал эми жанагыда конок күтүп, өлүк көмүлбөй туруп эле бизде ким жууйт, ким кемне кийимин алат, жуугандарга канча бериш керек, эмне жылкы соебуз, карызга семиз бекен, майтаман бекен, жалы канча экен деп жанагыда кыргыздын бир түгөнбөгөн бир өзүнүн бир жанагыдай бир сассык, бир чала сабат, саркынды болгон бир жанагыдай бир көр философиясы бар да. Ошонун негизинде өзүбүз кыйнап, жана өлгөндүн артынан көмгөн болуп эле ошентип жатып калып атабыз. Булардын бардыгы шарият көтөрө албайт. Эгерде биз чындап мусулман болсок, анда жашообуз да мусулман, намаз да мусулман, ал эмес өлүп баратканда өлгөндөн кийин дагы мусулман болуп, ошол мусулманчылыктын тартибин карманышыбыз керек го. Эми урматтуу ажеке, бул айрым жерлерде ошол үйгө барып чай ичкенден көрөкчө көргө барып бир чака болсо дагы топурак чыгарган өйдө ошол сооп деп айтылат. Ошонун дагы мааниsin түшүндүрүп койсоңуз. Албетте, бизде жанагы мен көбүнчө көрү казгандарга барганда арак ичип алып көрү казышкан болот да, мас болуп алып. Эми кылып аткан иши бул эле тетиги кылып аткан иши теңирден тескери болот. Чындыгында ошол жерге эт жеп, мага жилик жетпей калды, эт жетпей калды деп кыжаалат болуп, мындай бир сүйлөбөстөн адамдар ошол маркумга канткенде бир зикир айткан болсо, истигфар айтсак, балким Куран окусак, балким бир соопторду иштерди кылсак дагы ошол аркылуу маркумга кантип пайда тийгизсек деген болуш керек. Бирок бизде көз көрсөтүү деген каадабыз, көз көрсөтүү деген салтыбыз таптакыр теңирден тескери кетип калат. Өкүрүп барат, ыйлагысы келбейт, жөн эле барып туруп, анан кээде ачуу басар деп арак берип башка кылышат, анан кээде жана келгендерге деп согум деп караш деп жанагыдай жылкыны союшат, башканы сойгон. Булардын баарын албетте шарият көтөрө албайт. Демек жанагы маркумга барып жанагы соопчулук алам деген адамдар дагы ошол кылып аткан ишим чындап эле соопчулукпу же болбосо күнөөгө болгон жолбу деп ойлонуш керек. Ар бир мүнөтүбүз ысырапка кетпеш керек, ошону биз билишибиз керек болот. Эми урматтуу радио каармандар, сиздер бир нерсени угуп койсоңуздар, бүгүн аш көп болсо каада көп деген темада сөз болуп жатат. Студиябыздын мейманы Чубак Ажы Жалилов. Эгерде мына ушул маселе боюнча сурооңуздар болсо 39 24 90 жана 65 66 04 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Мындан тышкары 35 35 номери боюнча SMS жөнөтсөңүздөр, биз албетте сиздердин сурооңуздарга жооп бермекчибиз. Эми урматтуу Ажы, эгерде шариятта үчүлүк, жетилик, 40 ашы деген түшүнүк болбосо, анда ошону берген адам күнөөлүү болуп эсептелеби? Албетте, аны берген адам дагы, ошол берилгенди жеген адам дагы күнөөкөр болот. Себеп дегенде Курани Каримде таавану алал бирри ва таква ва ла таавану алал исми вал удван. Сооп иштерге, жакшылык иштерге бири-бириңерге жардам бергиле. Ал эми күнөө иштерде, уятсыз иштерде бири-бириңерге көмөктөшпөгүлө, көмөк бербегиле, көмөк көрсөтпөгүлө деген Кудайдын буйругу келет. Демек, ар бир мусулман адам ошонун кылып аткан ишине шериктеш болуп, ошого себепчи болуп калуудан коркуу керек. Үчүлүк, жетилик, 40 аш, жылдык ушулардын баары туура. Албетте, аш деген сөз бул качан мүмкүнчүлүк жеткен убакытта атасын эскерүүчү бериле турган расми. Буга шарият көп деле каршылык көрсөтпөйт. Себеп дегенде мында адамдардын баардыгы мындай бир атаандашпайт, ашты качан колунан келгенде берет. Бирок жылдык, 40-тык булардын баардыгын шарият катуу түрдө тыюу салат. Азыр биздин радио каарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах баракату. Мен Аллахтан Курманбек, жакшысыздарбы? Амансызбы, Алайкулук абам. Рахмат. Сиздерге мындай суроо менен кайрылдым эле. Бериңиз. Мына доора жасалбайбы деген сөзчү шариятта барбы жокпу? Кандай жасайт? Биринчи суроом. Анан кийинки суроом, өлгөн адамды жайга кандай адамдар коюш керек? Намаз кой, дарактуу адам коебу же жөн эле адамдар коебу дегендей. Анан мына ажыга барып келген адамдар кээде ошол өлүккө союлган малдын этинен жебей атышат. Ошондой жебейт деген көрсөтмө барбы шариятта деген суроону айтайын дедим. Рахмат. Негизинен 3 суроо берди, Курманбек мырза. Үчөөнү тең жооп берсек да, доора маселеси тууралуу айтылды. Жооп берип койсоңуз.
Дора араб тилиндеги даваран, айлануу дегенден келип чыгат. Бул жанагыдай өмүрүнүн акыркы күндөрү өтө улгайып калган шейх фани деп коебуз. Мында алсыз болуп калган абышка кемпирлер тутулбай калган орозосу же окулбай калган намаз үчүн осуят кылып, ошолордун фидиясын берип койгула. Фидиясын деп айтат дагы. Ошол ар бир окулунбай калган 10 күн 15 күн окулунбай калса мисалы үчүн кардык себептүү мына ошол намаздардын ар бирине орозо битирүү өлчөмүнчө жанагыдай буудайдын же ошонун тыйынын берүү милдеттүү болот. Мына ошону кээде кээ бир адамдарга көп болуп калган убакытта мына ошонун жарымын алып келип берип туруп, анан ошону кембагалга берсе, мына ошонун фидиясы деп. Анан тиги адам болсо кайра өзүңөргө мен белек кылып бердим деп, ошентип бири-бирине кайтарып отуруп жанагы акча же жанагы буудай ортодо айланып калганда мына ушуну даваран, айлануу деген мааниде келип чыгат. Албетте элибизде мына ушул нерсе бар, бул болуп келген, бирок кылуу милдеттүү эмес болгону жана кайсы бир деңгээлде бир айлакерлик катары гана кабылданып калган маселе. Азыр биздин дагы радио угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен чубак ажыга суроом бар эле. Өзүңүздүн атыңызды айтып коесузбу? Атым Назгүл. Назгүл, сизге чоң рахмат, дайыма активдүү катышасыз. Эми сурооңуз. Мен ушу суроом бар эле, ушу тагдыр маселесин мага түшүндүрүп бере алатпы? Анткени тагдырды бешенеге жазып коет дейт го Аллахчы. Анан ошо бактысыз же бактылуу болууну да, анан кийин кедей бай болууну баарды бешенеге жазылган депчи. Негизинен дагы айтылат го, тагдырды адам өз колу менен да курат деп. Анан ошонун биз кайсынысын өз колубуз менен курабыз, кайсынысы бул бешенеге жазылган, ошону билгим келет да. Рахмат. Рахмат. Эми урматтуу ажы, мурунку радио угарманыбыздын суроосуна жооп берели. Өлгөн адамды кандай адам көргө коюш керек дейт? Албетте өлгөн адамды койгондо мас эмес, таараты бар, мүмкүн болушунча такыба болгон, колунан келишинче намаз окуган, Кудайга жакыныраак койгон адам жакшыраак себептегенде маркум ошол убакытта Аллахтын ырайымына муктаж дагы. Мына ошондой бир Кудайга жакын адамдардын койгондогусу кайсы бир деңгээлде ал адамга бир жакшыраак себеп болуп берет. Себептегенде дайыма жакшы адамдардын жанында периштелер болот. Ошол периштелер бир мындай бир өздөрүнүн көмөгү тийип калат, алардын бир тазалыгынын көмөгү тийип калат. Андан сырткары ошол маркумдун туугандары дагы ошол жакшы адамдар койду деп илгери үмүт менен көңүлдөрү сооронуп калабы деген үмүттө жакшы адамдар койгондугу жакшы. Бул эркектерге тиешелүү. Ал эми аялдарга ошол аялдын өзүнүн мүмкүн болушунча балдары же бир туугандары койгондугу макул. Себептегенде аялдын урматы бар. Төркүндөрү деп коет. Төркүндөрү деп коебуз. Эми ажылар ошо сөөк чыккан жерден тамак ичпейт деген дагы домотой айтып атат. Көрсөтмө барбы шариятта дейт? Албетте көрсөтмө бар. Бул боюнча пайгамбардын осуяты бар. Ажылардын кылганы туура. Ошол адам өлгөн жерин 3 күнгө чейин эч кандай тамак жегенге болбойт. Ошол макурө, ошол биздин китептерде бар. Буга көрсөтмө бар. Пайгамбарыбыздын көрсөтмөсү бар. Буну биз жанагыдай өтө терең сиңип кеткендиктен ошону биз жок деп айтсак бизге мындай туура эмес деп көрүнүп аткан. Ошол себептен албетте бул туура эмес. Ал аза күтүүнүн, ыйлагандын, ошого дуа кылгандын күнү дагы жылкы сойгондун күнү эмес. Эми Назгүл айым мындай суроо бербедиби? Тагдыр маселеси кандай? Ушу кедей бай болуу адамдын маңдайына жазылган дейт. Бул бир суроо албетте. Албетте бул бүтпөс деп айтсак оор болот, бирок чоң тема. Чындыгында адамга тагдырга жазылат, бирок тагдырга жазылынган убакытта ошону Аллах Таала мажбурлап эле пендем сен кааласаң дагы каалабасаң дагы момундай болосуң деп жазбайт. Балким Аллах Тааланын илими чексиз, пендесин жаратуудан мурун ошол пендесине ыктыяр берсе, ошол ыктыярды пендеси кантип пайдаланат деп алдын ала билип туруп, ошол пенденин ыктыярынын негизинде Аллах Таала жазган. Албетте пенде өзү жарала электе, эгер жараткандан кийин пендеге ыктыяр берсем, ошол ыктыярды кантип пайдаланат деп Кудай Таала илими чексиз болгондуктан алдын ала билип туруп жазган нерсени биз тагдыр деп айтабыз. Бул деген нерседе эч кандай бир жанагы адамды кыйнап коюу, мисалы үчүн эртең 5 тозокко түшүп калса, өзүң жазып койгонсуң, ошон үчүн мен арак ичип калдым, эмне үчүн деп доомат айта албайт адамдар. Себеп дегенде өзүнүн ыктыяры менен болот деген сөз. Адамдын бактылуулугу, бактысыздыгы бардыгы тагдырга жазылынат, бирок адамдын ыктыярынын негизинде. Ар бир адам өзүн бактылуу же бактысыз кылат деген сөз. Эми тагдырын адам өзү жасап алат деген дагы суроо пайда болбодубу? Кыргызда сөз бар, адамдын мүнөзү адамдын тагдыры деп коет. Ооба. Бул дагы Кудайдан болобу же адамдын өзүнөн болобу? Албетте мүнөз адамдын ажалынын жеткендиги, мисалы үчүн булардын бардыгы жанагы канча жашагандыгы, кандай өңдө болорлугу инсандын колунда эмес. Бирок жанагыдай бир жаман жолго түшүп кеткендик, жакшы жолго түшүп кеткендик, шайтандын жолуна түшүп кетүү, бактылуу болуп калуу, бактысыз болуп калуу, бул инсанга берилген тагдырдын эсебинен болот. Бирок ошол тагдырга жазылынган нерсе Аллах Тааланын мажбурлап жазгандыгы деп түшүнбөш керек.
Эми мындай деген СМСтен суроо келген экен, арабдардын сөөктү коюшу тууралуу айтып бересизби дейт. Араб туугандардын сөөктү койгондогусу биздикиндей кылып жанагы однокомнатный квартира алып чоң кылып казбайт. Ошол маркумду салганда жана сундукка салганда бата тургандай кылып эле батып ылайыкташтырып ошентип маркумдарды коюшат. Анан биздикиндей кылып мал сал союп ызычуу кылып башка кылып шан шөкөт жанагыдай церемония жанагыдай митинг кылып алып жана өлүп калгандарыбызды опера билетке коюп алып анан ыйлап тегеренип ошондой кылгандардын баардыгы жок. Кадимки шарият боюнча жөнөкөй падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың дегендей, падыша өлсө дагы жөнөкөй өлсө дагы баардыгы бирдей эле коюлат. Азыр биздин замандашыбыз бар, суроосун кабыл алсак, саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калды. Мындай дагы СМС келди да. Ассалому алейкум, сиздерден дуа кылып коюшуңуздарды суранам. Жакшы өмүрлүк жар насип этсин деп тез арада үйлөнүшүм керек дейт. Болуп жатат. Алла ыраазы болсун дейт. Рахмат, албетте дуа кылабыз. Бирок сиз өзүңүзгө дуа кылыңыз. Момундай дуа кылыңыз. Ой Кудай Таала, мен сен мен өзүң мени жараткансың, мени билесиң. Мага кандай жубай ылайыктуу болгон болсо, ошондой жөнөтөгөр. Кудайым, ушул ишимди сага тапшырдым деп дуа кылган болсоңуз жакшы болот. Анан мага 30-60-90 же момундай мага ак боз этимген же болбосо министрдин кызы деген дуалар өтпөйт. Кудайым, мага кандай ылайык болгон болсо, ошондойун жөнөт. Кудайым, мага жакшылыгыңды бер деп ыйлап дуа кылган болсоңуз, иншалла Кудайым жөнөтөт. Биз дагы дуа кылабыз. Ой Кудайым, ушул биздин бир тууганыбызга татыктуу жар жубай насип кыла көргүнүң. Амин. Кийинки СМС мындай: Момундар бакчасы деген китепти окуса болобу дейт. Албетте, бул Риязи Салихин деген китеп, Имам Нававийдин китеби. Ал эмес, алымдар айтышат, эгерде кайсыл бир үйдө мына ушул китеп жок болсо, ошол үй мазар кабыр деп айтылган сөз бар. Албетте, бул китеп өтө касиеттүү китеп. Имам Навави 30 канчага чыкканда өткөн адам, үйлөнгөн эмес, үйлөнгөнгө жетишкен эмес, өтө чоң алым болгон, Шафи мазхабындагы чоң алымдардын бири. Мына ошол китепти биздин Садык Гавай деген бир тууганыбыз кыргыз тилине которуп чыгарды. Азыр экинчи басылышы чыкты. Анда мурдагысы Саид Байым жардам менен чыккан. Албетте, ар бир үйдө бул китептин болуусу милдеттүү. Эми урматтуу ажа, мына майыт болгон адамдын үйүндө тамак ишилбейт деп айттыңыз. Анын себеби ошо үйдүн бир бөлүгүнө чейин ушу кан келип турат деп айтылат да. Ушул туурабы же жалганбы? Жок, ага биз кошула албайбыз. Болгону ошол 3 күн аза күтүү күндөрү болгон үчүн. Шариятыбызда аза 3 эле күн күтүлөт. Жанагыда 3 айыт күтүү, башка күтүү деген сөздөр жок. Ошол айыз аза күтүү күндөрү болгон себептен тамак жасалганга тыюу салынат шариятыбызда. Азыр биздин радио кырманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен Кара Суу районунан. Бираз катуураак сүйлөйсүзбү? Мындай суроо эле. Мына ушу биздин Кыргызда бир салт болуп кетти да. Анан мына жашалдар жөтөлүп калса, же кичине шамалдап калса, неме болот да? Мына доңуздун майын ээртип ичсе, сакайып калат дейт. Эми ушул дурусбу? Биринчи суроомда. Анан экинчи суроом, мындай бир жакын атасы же апасы бир жакындары өтүп кетсе, сакалын коюп алат 40-га чейин. Ушул дурусбу? Дурус эмес, ушуга жооп берип койсоңуз. Чын менен эле кызыктуу суроо берди. Ооба. Биринчи суроого жооп берип койсоңуз. Ооба. Доңуздун майын деп чочко деген тергеп айткандагы маселе. Чочконун майын эч кандай иштеткенге болбойт. Аны жөтөлгөндө дагы же жанагыдай компресс кылып сүйкөгөнгө дагы же болбосо анын терисинен кожанка курткаларды, ботинкелерди кийгенге дагы болбойт. Чочкону жасыл айын туруштуруп аты менен кир булганыча сык. Аны эч кандай иштетүүгө мүмкүн эмес. Эгерде ошол чочкону сойгон бычак менен дагы башканы кескенге болбойт. Ошону жууп тазалагандан кийин гана аракет кылыш керек. Бизде мындай суроо пайда болуп атат. Насыя алып өкмөттөн аш той берсе болобу дейт. Жок, карыз алып өзү негизи туура эмес иш кылып аткан, аш той кылып атканы болсо, той деген адам ошол өзүнүн курсагы тойгондон кийин анан башкаларды тойгузат дегенден той деп келип чыккан. Өзүнүн курсагың ач болсо, анан башка бирөөнүн кайсырысыңа тойгузасың деген маселе болбойт. Анын үстүнө кредит дагы арам. Кредиттин өзү арам, Кредиттин өзү арам, кыпкызыл арам. Биздин радио кырманыбыз мындай суроо бербеди. Атасы өлгөндө же апасы өлгөндө же бир жакын адам өлсө, сакал коюп алат 40-ына чейин дейт. Ушул туурабы дейт. Азыр биздин радио кырманыбыз бар экен, суроосун кабыл алып коелучу. Дароо, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Бирок бизде түштүктө бул башынан баштап айтсаңыз бир тууганым, башынан баштап айтсаңызчы. Баягы 3-лүк 7-лик деген тууралууда бизде түштүктө биринчи бейшемби, анан экинчи бейшемби 40 дейт. Ооба. Ал түшүнүктүү, бирок азыр жылдык дейт. Ушуну азыр бизде көп эме болуп атат, жылдыкты, 1
1 жылда өткөрүш керекпи же 1 жылга жетпей өткөрүш керекпи? Ушул түшүнбөй атабыз да, может 9 айда, 8 айда, 11 айда, бирок 12 айда өткөрөбү же ошол түшүнүк берип койсоңуз биздин молдокелерге. Рахмат. Кандай кызат? Албетте сиз жанагы биринчи бейшембилик, экинчи бейшембилик, түштүктө пайшембилик деп айтышат. Албетте булардын бардыгы туура эмес, шариятыбызда жок маселе. Ал эмес жылдык дегенде, жылдык билесиз каяктан келип чыккан? Бул жанагы орустар, жанагы христиан дининен келип чыкканда, буларда годовщина деп ушундагы ошого окшогон бир нерсе келип чыккан. Аны мына ошондон келип чыкты бул маселе. Аны биз туура түшүнүшүбүз керек. Демек бейшембилик деген дагы жок. Ана ошон үчүн молдолорго айтарыбыз, бул жылдык дегендин өзү жок. Аны бар деп айтпашыбыз керек. Таптакыр туура эмес маселе. Урматтуу ажы, эми кийинки суроого жооп берсек да, жанагы ата сөзсө же апа сөзсө бир 40 күн сакал коюп алат дейт да. Ушул туурабы же туура эмеспи? Албетте сакал койгондо сакалды Аллахтын ыраазылыгы үчүн, пайгамбардын сүннөтүндө бар экен деп коет. Бирок сакал койгон убакытта ошону атасы өлгөндүгү үчүн аза күтүп сакал коюптур, энеси өлгөндүгү үчүн аза күтүп сакал коюптур деген сөз таптакыр туура эмес. Аны биз мындай бир туура баамдашыбыз керек болот, урматтуу бир туугандар. Эч убакта ошол нерсени мындай бир Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн, пайгамбардын ыраазылыгы үчүн аткарыла турган нерселерди башка нерсе үчүн аткаруудан тыюу салынат. Мисалы үчүн намаз окуганда намазды Кудайдын ыраазылыгы үчүн окуйбуз да, ошону кээ бир убакта Кудайдын ыраазылыгы үчүн эмес, мисалы үчүн адамдардын ыраазылыгы үчүн окуй турган болсо, бул ширк болуп калат. Демек, бул сакал дагы пайгамбардын сүннөтү экен деп Кудайдын ыраазылыгы үчүн коюла турган маселе. Аза күтүп койгонго болбойт. Сакалдын өзү сүннөт, бирок аза күтүп койгон туура эмес. Аза күтүп койгон туура эмес. Мына могу кыргыздарда ушул салт болуп калып атпайбы? Ушул жылдык деп коебуз, андан кийин дагы ушул адам кайтыш болгондо ошол күндү эскерип 1 жылдан кийинби же бир нече жылдан кийинби кайра мал союлат да. Ушунун зарылчылыгы барбы? Бул жанагы аш дегенибиз, албетте шариятыбыз бул нерсеге тыюу салбайт көп учурда. Себеп дегенде аш атайын бир жылга, бир убакытка белгиленбестен айтылынган маселе болгондуктан аны көп деле тыюу салбайт. Себеп дегенде ашты ар бир адам колунан келген убакытта, мүмкүнчүлүгү жеткен убакытта берет дагы. Анан бардыгы сөзсүз түрдө аш кылыш керек эле деген атаандашуу процесси бул учурда жүрбөйт. Ал эми жылдыкты сөзсүз түрдө берүү керек дегендей маселе каралгандыктан бул тыюу салынат. Кайсы бир күнгө чектеп койгондуктан. Бирок балдары чоңоюп, балдары окуп, үйлөнүп, жайлангандан кийин атасын эскергиси келип, элди чакырып, той сыяктуу кылып аш берген болсо, албетте бул маселе жакшы. Ошондо дагы ысырапка кирип кетпөөсү керек болот. Мына ушул жерден дагы бир суроо, кошумча суроо пайда болот да. Мына ушул жерден баягы апасынын өлгөндүгүнө байланыштуу, атасынын өлгөндүгүнө байланыштуу 1 жылдан кийин элди чакырып, кошунаологун чакырып бир Куран окутуп коет. Бул зарылбы же зарылчылык эмеспи? Же бул да ашыкча чыгымбы? Жок, жылдык деп белгилеген туура эмес, албетте. Жылдык деп белгилеген туура эмес. Жылдык деп белгилеген бул туура эмес. Себеп дегенде ошол кайсы бир күндү белгилеп коюу, кайсы бир күндү белгилеп, муну ошо атайын бир мындай бир адаттагыдай кылып алуунун өзү күнөө эсептелинет да. Бирок адам каалаган учурда бирөөнү чакырбастан же чакырган күндө деле мындай бир өзгөчө бир ибадат катары белгилебестен туруп, ошону мындай бир кандай деп айтыш керек болот, жакшылык катары гана берсе, албетте бул нерсени шарият көтөрө алат. Бирок ошол нерсени ниетти түздөмүш этип туруп, бирок бара ошол нерсе адатка, салтка айланып, диний бир жөрөлгө катары кабылданып калса, анда бул убакта туура эмес болот. Эми урматтуу ажы, бул жерден баягы Куран окутуу жөнүндө сөз болуп кетти. Ушу чай берип деле же чайы жок деле нам менен деле бир Куранды окуп койсо ошонун сообу жетет деп айтылат. Ушундай бир түшүндүрүп. Албетте, чай бербесе деле, чай бербей койсо деле, жөн эле дуа кылса деле жарай берет бул нерсе. Бардыгы келип ниетке байланыштуу маселе. Ниетке байланыштуу маселе. Эми биз айтпадыкпы? Жанагы 40 ашы жылдыгы жанагылар депчи. Эми бул жерге айрым адамдар гийит алып барышат. Ушу гийит алып баруунун зарылчылыгы барбы дегеле?
Бул эми жанагы ооба кыргыздар илип коет, кийит алып барат, кудалар өзүнчө алып бара турган кийимдин түрлөрү болот, кыздар өзүнчө алып келет. Мына ушундай маселелер бар. Булардын бардыгы дагы биздеги жанагы аш көп болсо каада көп дегенден келип чыккан. Согуш убагында, согуштан кийинки убакыттарда бул нерсе болгон эмес. Андан кийинки убакыттарда пайда болуп калган маселе. Албетте булардын бардыгы туура эмес. Шариятыбыз бул нерсени көтөрө албайт. Бул нерсе эч убакта мындай бир ылайык деп эсептелинген эмес. Эми мына Орекил катышуу кандайдыр деңгээлде бир пара берүүгө дагы бир жакындаган сыяктуу болуп кетет да. Ушу катышуунун кесепетинен мисалы үчүн бирөөгө жакындоого аракет жасашат. Катышуунун кесеби айынан бирөөдөн алыстоого туура болуп келет. Баягы чатактын башы болуп калып атат да. Бул пара катарында эсептелбейби ушул? Ооба, эгерде ошол жанагы өзүнүн начальниги, жетекчиси болуп калган болсо, анда ошол нерсе пара катары эсептелип калат. Эгерде мындай кадимки катташып жүргөн болсо, анда ошондой оорчулук келген күндөрдө бири-бирине мындай бир апарганы жакшы, бирок ошол нерсе парага айланып кетпеш керек. Өзүнүн начальнигине, өзүнүн чоңуна же андан башка бирөөгө апарып бере турган болсо, бул нерсе албетте пара эсептелинет. Анан экинчиден, ошол жанагыдай салынууга ашык дегенде мен сени алып барам, сен мени алып келесиң деп олтуруп, барып ошол коомчулукта мындай бирин-бири жөн эле курулай кыйноого айланып кеткен учурлар бар да. Албетте бул туура эмес. Катышуу деп мисалы үчүн, эгерде бирөө өлгөн болсо сөзсүз түрдө кыздар жылкы жетелеп келиш керек, анан момундай кылыш керек, момундай кийит алып келиш керек. Эгер алып келбей калса кудалар ортосунда таарыныш жүрүп, ошону менен бир шариаттын бир өкүмү аткарылбай калгандай бир таасир калтырат. Албетте булардын бардыгы туура эмес. Баягы кыргызда сөз бар го, сараң эки төлөйт дегенчи. Албетте, сараң эки төлөйт. Албетте. Эми ушундай тоодой таштай атасы кайтыш болуп атат дегенде, апасы кайтыш болуп атат дегенде, эми мындай учурда унчукпай койгондо да такыр болбойт да, туурабы? Кандайдыр деңгээлде элге тамак берип, бир батасын алып койсо да болчу да, кандай дейсиз? Албетте. Жок. Антип айткан жерибиз жок. Ошол маркум өткөндөн 3 күнгө чейин таптакыр сойгонго болбойт. Андан кийин адамдар атаандашпастан, колунан келишинче, мүмкүнчүлүгү болушунча тамак аш кылып, мал союп же башка кылып, элди чакырып оокат бергендиги бул жакшы нерсе. Бирок ошол оокат берген убакытта элдер атаандашып, жанагыдай колунан келбегендер да ошондой кылып, мында салтка айланып бара жаткан болсо, анда ошону өзгөртүү керек болот. Мисалы үчүн жетимдерге жардам берүү, мектептерге жардам берүү, мисалы үчүн карылар үйүнө жардам берүү, көпүрө салуу сыяктуу, оорукана куруу сыяктуу, же болбосо жанагы жетим балдар үйүндөгү балдарга кийим кечек алып берүү сыяктуу иштер менен дагы ошол өзүнүн мындай бир жакшылыгын көрсөтсө болот да. Деги эле ошол өтүп кеткен ата энеге урмат-сыйды кантип көрсөтүүбүз керек, аларды кантип урматтайбыз, аларды кантип сыйлайбыз деген маселени эске тутуу керек болот да. Биз ошол өтүп кеткен маркумдарды урматтап кылып жатабызбы, же болбосо кожо көрсүндүк кылып жатабызбы деп гана ойлонушубуз керек. Эми ошол маркумду болуптур алып чыктык дейлик, эми акыркы жайына тапшыруу керек. Кээ бирөөлөр ошонун астына килем салып жүрүшөт. Ушуну дагы билсеңиз керек. Ушунун зарылчылыгы барбы? Килем салганда бизде жанагы жаназа окуган учурда ошол маркум жанагы астына молдеке турганда, молдеке тура турган жерге килем салып жүрүшөт дагы. Анан жанагы алып чыгып кетип атканда маркумдун үстүнө жаап, анан ошону апарып молдого бере турган адаты бар да. Албетте молдого бергендиги, астына салгандыгы буну шарият айтылынбайт. Бирок жанагы маркум айрыкча аял киши болгон болсо, анда ошол маркумдун үстүнө жанагыдай бир мындай бир далдалап тура турган, тосуп тура турган бир нерсени коюу милдеттүү болот. Жок, көргө ошо өлгөн адамдын астына килем салган учурлар дагы бар. Андай болбойт. Кабырдын ичине ошол жерде калган тыюу салынат. Кабырдын ичине эч кандай эле эмес, бушкан кыш дагы, темир дагы коюлганга болбойт, жыгач дагы. Ошол жерге жанагыдай колек деп салынган, жанагы жыгачтан жанагыдай эмеден бышпаган кирпичтен, кам кирпичтен болгон жанагыдай бир кирпичтерди колдонуу керек болот. Анан дагы баягы маркумду көмдүк дейлик, андан ары тарта ага күмбөз орнотула баштайт. Кээ бирөөлөр эки этаж бийиктиктеги күмбөздөрдү сала башташат да. Ушунун зарылчылыгы барбы? Күмбөз салуу бул адамдарды ширкке чыгыра турган маселе. Барып адамдар ошол күмбөздөрдү касиеттүү катары көрүп, мына ошого чүпүрөктөрдү байлап, ошол жерге мал союп, мына азыр биздеги Байтек атабыздын күмбөзүнө салып аткандай эле маселе. Албетте булар туура эмес маселе. Ар бир маркум көмүлгөн жерде ошол көмүлгөндөн кийин дагы ээлеп калбасу керек. Туура сен тирүү убакта сага жер бөлүп, жер тилкесин кесип беребиз, ошол жерге үй саласың, жашайсың, ошол жерден бала чакалуу болосуң, ошол жерден өзүңүн жанагындай огородун кыласың,
алсын, бирок өлгөндөн кийин дагы эмне үчүн сен жерди ээлеп алышың керек деген маселе. Өлө берет, жерди резинка эмес, адамдар туулуп атат, акыры кандай болуп калат? Мына карап көрүңүз, Бишкектин өзүндө эле ошол эстеликтердин азыр Бишкегибиз мазар шаар болуп баратат да. Бул жакты карасаң эстелик түндө чыгып эгер адашып мындай бир коркуп кетсең, чочуп жүрөгүң түшүп өлүп калып, боюнда бар аялдардын боюнан түшүп кала турган деңгээлде болуп турат. Ак үйдүн астына барсаң деле эстелик, Ала тоого келсең деле эстелик, Нарак барсаң деле эстелик. Ал эмес Ленин алып апарып туруп дагы тияка орнотуп коюп эстеликтерге туруп кеттик биз. Булардын баарын шарият тыюу салат. Себеп дегенде адам өлгөндөн кийин топурактан жаралган топуракка кайтып баруу керек. Ошол жер кайсы бир учурда эксплуатацияга берилиш керек. Мисалы үчүн биздеги Алар чабызды эксплуатацияга берип көрүңүз. Үстүндөгү таштарды кетириш үчүн К700 деген трактор керек болот мисалы үчүн. Аны кантип иштетебиз? Эгер ошентип бара берсек, мүрзөлөр чоңоюп кете берсе, анда биздин балдар эртең нанды кай жака эгет? Унду кай жактан алыш керек болот? Кай жака үй салыш керек болот? Демек, ошону билиш керек. Адам көмүлгөндөн кийин, акыр көлү көмүлгөндөн жанагы сөөк, топурак айлангандан кийин ошол жерди кайрадан иштеткенге берүүнү шариятыбыз буйруйт бизге. Канча жылдан кийин? Бул кээ бир алдында 25 жыл деп айтат, кээ бирлер андан көбүрөөк, кээ бирок андан азыраак айтор ушундай маселелерди айтышат. Эми жанагы эстелик тургузулду деп коелук, ошол эстеликтерди алып салса болобу? Ошол канча жылдан кийин алып салса болот же дароо алып салса болобу? Албетте, мунун маселеси жанагыдай ошол элде жаңжал чыкпайбы, ызы чуу чыкпайбы, ошол адамдар ошондон көтөрүлүш чыгарып кетип, артык кылабыз деп тыртык кылып албайбызбы, же болбосо бөрк ал десе баш алган болуп калбайбызбы деген маселеге келип такалат булардын баардыгы. Эми айрым жерлерде ушундай неме бар го, ошо адам көмүлгөн жердин үстүн додо кылбай, тетрисинче түз кылып коет. Ооба, ошол маселе. Бирок биздеги додо болуп жаткандын маселеси биз жерди чоң казгандыгыбызда болуп чыгат да. Адам ошол жерге жашап, казан оокатын, тандырын деле очогун деле куруп алып, сүмөлөк кайната турган, шарттар түзүп кое турган бир жерди казып кое. Ошондон жанагы биздин мүрзөлөрдүн үстү додолордун чоң болуп кеткендиги ошол себептен келип чыгат. Ал эми жанагыдай шариятыбыз боюнча төөнүн өркөчүндөй болуп, жарым метрге жетпеген гана өлчөмдө мындай балык жон болуп гана турсун деп айтылат. Муну ошол максатка ылайыктуу болот. Ал эми биздин мүрзөлөрүбүздү карап көргөн болсок, ал жерге жанагы мультфильмде Кинг Конг көмүлгөнбү деп ойлоп кетет. Себеп дегенде жер чоң казылгандыктан. Албетте булардын баары туура эмес. Ошол себептен дагы жанагы 3 күнгө чейин жерди казып отурган ошол себептен. Эгер адам бата турган жерди кескен болсок, анда абдан эле туура болор эле. Азыр биздин радио урманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Салам алейкум ва рахматуллах баракат. Кадам жайдан суроо берем дедим эле, Абдымитал. Айтыңыз. Ушул өткөн ата-энелерге мындай көп союп жөнөтүш үчүн эмне сунуштары бериңиз? Мисалы үчүн кантип дуа кылыш керек? Мисалы үчүн мал союп кан чыгарыш керекпи же ар түрдүү көп сүрөлөрдү айтыш керекпи? Кылса кандай шартта өткөн уктарга сапаттуу көп союп барат? Рахмат, абдан маалуу суроо бердиңиз. Албетте, абдан жакшы суроо берди. Бул пайгамбарыбыз буга жооп берген. Биринчи кезекте жанагы атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлүбөсүн деген сөз бар. Ошон үчүн сиз ата-энеңизге жакшы сооп жетүү үчүн биринчи кезекте ошолор менен катташууңуз керек. Аяш аталарыңыз, аяш энелериңиз менен катташып, ошолор менен жакшы мамиледе болууңуз керек, үзбөөңүз керек. Мамилени экинчиси, ата-энеңиз бүтүрбөй кеткен ишти улантсаңыз жакшы болот. Үчүнчүсү, албетте ошол ата-энеңизди эстеп, аларга эстеген сайын дуа кылып турушуңуз керек. Дуа кылганда сөзсүз түрдө аш демдетип же болбосо кой союп, жылкы союп эмес, балким эстеген убакытта намаз окугандан кийин же болбосо орозо тутканда, ифтар кылып ооз ачып аткан убакытта, айтор эстеген убакыттын бардыгында о Кудай Таалам, ата-энемдин күнөөсүн кечире көр. Алар мени кандай кылып өз ырайымы менен, мээрими менен бөпөлөп апестеп чоңойткон болсо, Кудай Таалам сен да ошолорду мына ошондой дал ошондой кылып өзүңүн ырайымы, мээримиңе, өзүңүн ырайым кучагыңа ала көр деп дуа кылыш керек болот. Андан сырткары ошол жанагы ажылыкка барып, эгер ажылыктын соогун багыштаган болсо, Куран окуп, Курандын соогун багыштаган болсо, же болбосо мечит салып, медресе салып, жетим-жесирлерге жардам берип, айтор кайрымдуулук иштердин кандай гана түрү болбосун жасап, ошону багыштаган болсок жакшы болот. Мисалы үчүн, кээде тамак аш бергенде кудаларды байлар чакырып эмес, балким жанагы жетим балдар үйүнө барып деле тамак аш берсек жакшы болот. Азыр биздин дагы радио урманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло. Угатабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менде бир чугажыга суроом бар эле. Бериңиз. Ореки көз нарындан назар. Ол кетип кеткен могу маркумдарга могу бейшемби күндөрү жит чыгарылып атпайбы? Боорсок жасап жана жит чыгарып. Ошол туурабы, туура эмеспи?
ооба, рахмат, өтө түшүндүм. Мен күтүп аткан суроо эми келди деп ойлойм. Себеби биз жанагы билесизби, жанагы кайсы бир жылдары 2 жыл мурда мен айтты белгилегенде борсок бышыра албай калды, ызычы болушкан да айды карап деп. Ошол биз борсокко эле байланып калган да, чындыгында жанагы кыргызда кур аякка бата жүрбөйт деген сөздүн өзү мына ушул нерсе келип такалат дагы. Ошол молдокелердин чыгарган сөзү болот. Эми барган болсо анан курооз эле кетип калабыз, жок дегенде бу жыт чыгарып борсок бышырып койбойсунбу деп, ошол барганда дасторкон даярдатып койгон бир тамашакай молдонун сөзүнө келип чыкса керек. Болбосо бейшемби күнү, жума күнү, ишемби күнү кайсыл гана күн болбосун жөн деле Куран окуган болсо соогу жете берет. Ал эми жыт кылган, тамак кылган болсо, ошону адамдар жеп, ошондон бир мындай бир пайда болсо, ошондон сооп тийсе десе, анда башка маселе. Бирок Куран окугандын соогу сөзсүз түрдө борсок бышырганга байланбай турган маселе. Борсоктун соогу өзүнчө, борсок кылса же башка кылса, ошону бир курсак ачтар жесе, ошондон сооп болсо, сооп жетсе анда жакшы деген маани келип чыгат. Азыр биздин дагы радио угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Мен Базаргүл эже. Базаргүл эже кандайсыз? Амансыз Базаргүл эже? Жакшысыздарбы? Мен мындай суроо бергем да. Азыр телевизорду, гезиттерди карасаң бүтүн эле балдарды жүрөгү ооруган, дөйрөгү ооруган, акча сурагандар бар да. Ушу азыр биздин өкмөттөр, мамлекеттеги эмелер, депутаттар аны көңүлдөрү бурбай калды окшойт. Ошол эки мен ойлойм да, мына эки мусулманчылыкта мечитте союз убагында касса взаимной помощь деп коет эле. Ошондойлорду уюштуруп эле, ким канча берсе ошолорду берели, ошолорго берсе болобу дейм да, ошолоргочу. Себеби ошо биздин өкмөткө кереги жок болуп калды, биздин балдарбы, чалдарбы, кимиси болсо дагычы. Ушулар аябай корголуп кетип атат да. Анан булар эми пенсиялары 3000 болсо, 4000ге жетпесе, балдардын пособиясы 300 сом болсо, деги булар көңүл бурбай турган болду. Ошонун ойлойм да менчи. Ушуларды бир көтөрүп ушундай кылып көрбөйсүңөрбү депчи. Именно касса взаимной помощь деген кыргызча мусулманча кылып туруп эле ошол жерге ар бир адам өзү эме кылып салса, именно ошондойлорго берсе дейм да. Ошол эки жакшы болот го деп ойлойм да. Кандай дейсиңер ушуну? Албетте, мен сиз айткан маселенин мындай бир иштөө тартиби кандай экенин мен биле алам. Себеп дегенде эсер дегенен азыраак эле жеп калдык. Ал убакта мектепте окуган окуучу кезибиз эле. Бирок сиз айткандай маселе биздин шариатта каралган, орозо, битир, зекет, үшүр дегендердин бардыгын ошол жарды жалчыларга, кыйналгандарга бериш керек деп. Бирок ошону сиз айткандай азыркы заманбап формасын ойлоп чыгаруу, жардам бергиси келгендер өздөрүнүн кайрымдуулугун кантип жумшаш керек экендигин билбей айткан учурда ошентип экөөнүн ортосун табыштырып коюу, жакшылыкка далалдык кылып коюу, албетте бул жакшы маселе. Бул боюнча мен ошо керектүү жерлерге айтканга аракет кылам, айрыкча биздин дин башкармалыкка жана башка жерлерге. Бизге мындай СМС келген экен: мен өлгөндөн аябай корком, кантип коркунучту жок кылам дейт. Өңгө жалган өлүм ак, туурабы? Өңгө жалган өлүм ак, туура. Өлүмдөн коркуу керек. Себеп дегенде ал жерде сурак болот. Ал жерде таанышың болсо танкасын, таанышың жок манкасын деген сөз өтпөйт ал жерде. Ошондуктан сиз Кудайга сыйынып, Кудайды таанып, мындай бир тозок бейиштин бар экенин билип, ак дүйнөгө даярданган болсоңуз, анда коркунучу жок болот. Бирок ошого кантип жооп берет экен деген тынчсыздануу сөзсүз түрдө ар бир инсанда болуш керек. Эч бир адам мен идеалдуу адам болуп калдым деп айта албайт. Идеалдуу болгонго, чыныгы мусулман болгонго аракет кылыш керек. Намаз окуңуз, орозо тутуңуз, Кудайдан сураңыз. Ого дайым өлүмүмдү жеңил кыла көрдү. Албетте өлүм оңой эмес. Эми бул жерден мындай дагы бир суроо пайда болуп калып атат да. Мына бул өлгөн учурда адам кайтыш болгондо ошонун бир кийимдерин эле билсеңиз керек, Эми ошо кийимдер тилүүнүн зарылчылыгы барбы? Бул дагы биздин элибизде бир зор чыгымга алып келип атат да. Ошого эгерде жаңы алып келип туруп илишкен болсо, анда уят албетте. Бул туура эмес маселе. Бирок өзүнүн маркумдун өзүнүн кийимдерин илип, анан илбестен эле келген адамдарга таратып берип, силер да кийип койгула, маркум кийди эле деп бөлгөн болсо, албетте бул жакшы маселе. Анан тиги илип жана аны шан шөкөт кылып, келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр дегендей кылып, анын кийимдерин илип коюп, ярмарка кылган, албетте бул шариатка туура келбеген маселе. Сиз жана башында айтып кеттиңиз, ушу көп нерсе жана көрдү казууга көп нерсе байланыштуу депчи. Ушунун кесепетинен байкуш өлүк 3 күн жатып калып атат, өзгөчө жайынын ысыгында жатып калган коркунучтуу болот. Мына ушуну кантип четтетүүгө болот? Албетте бул арам маселе. Өлүктү 3 күнгө жаткырып коюп, өлүк эгерде жыттанып кетсе, анда бул убакта өлүккө жаназа окуганга болбой калат. Ошону түшүнүш керек. Өлүккө жаназа буйрубай калат. Аны түшүнбөйбүз көпчүлүк учурда. Муну үчүн адамдарга түшүндүрүү иштерин, агартуу иштерин жүргүзүп, айрыкча молдокелерге семинарлар өткөрүп, ошо молдокелер элге жеткирүүгө аракет кылыш керек. Анан бизде ушундай болуп калды. Азыр жанагы акшакал деп койгондо аксакалдар бар. Илгери патриархат
болгондор азыр молдого бийлик кылып алган бар да. Молдо менен ошол аксакалдар молдо болуп алган. Өзүнүн айтканын өткөрүп, өкүмүн өткөрүп, ал Куран деп эмне деп атат, хадис деп, анын иши жок. Ошол өзү кантип чечкен болсо жанагы 4-5 чал аксакал ошон чечилгендей болуп кала берет да. Демек молдолордун коомдогу ролун жогорулатуу керек деген маселе турат да. Эми бул жерде мындай өзүңүз суроо даярдап атасыз да, кантип молдонун ролун жогорулатабыз? Өзгөчө мына ушундай маселелерге келгенде. Албетте биринчи кезекте молдолорду илимдүү кылып, ошолорго туура тарбия берип, экинчиден ошол молдолорду тандоодо дагы бизде ар кандай алешенттер кетип атпайбы? Кимди молдо кылып шайлаш керек деген убакыттачы. Ошондо эң эле тил алчагын, элпегин шайлап коюшат да, жок андай эмес. Ал жагабы, жакпайбы? Ошол жанагыдай шариятты туура айткан, бурмалабай айткан, сага жагабы, мага жагабы деп эмес, Кудайга жагабы деп, Кудайга жагат деген маселени биринчи койгон адамды молдо кылып коюш керек. Биздики андай эмес. Ал эмес мамлекеттикке учурда мамлекеттик деңгээлде деле ошол бизге жага турган тил алчак, элпек, айтсаң өлөт, урсаң көнөт, урсаң өлөт, айтсаң көнөт турган адамдарды бир мындай бир молдо кылып шайлагысы келишет да. Айылдарда дагы мына ошондой маселе бар. Жок андай эмес. Биз биринчи кезекте критерий дегенде ошол Кудай үчүн сүйлөп атабы, жокпу? Же адамдар үчүн адамдардын сөзүнө отуруп Кудайдын шариятын бузуп кое турганбыз, анда бизге кереги жок. Биз чыныгы диндүү молдону каалайбызбы же болбосо биздин айткан дуга турган тотугушту каалайбызбы деген суроону коюш керек болот. Бул албетте эң негизги маселе. Анан ошол агышкылар коркуш керек. Жанагы айылга барсаңыз молдону жетек кылып алган. Барып Куран окутуп коюп, этек отургузуп коет. Анан молдолор өздөрү калып талкуулайт, иштердин баарын өздөрүнүн билгендей кылат. Албетте ошол адамдар Кудайдан коркуш керек. Анан ошол жерде казыяттар, имамдар дагы ошондой сөз өтүмдүү адамдарды, молдокелерди койгонго аракет кылыш керек. Эми мына бул жерден баягы анан дагы албетте кечеле Сагынбек ажы мына буга мамлекет киришиш керек. Биз каалайбыз, каалабайбыз, мусулман мамлекетибиз. Мисалы үчүн Орусияга барсаңыз, Путин менен Медведев келип алыптыр, жана Кирилл чоң атабыздын сакалын качан тарап өтүп, качан жанагы чапанын кийип өтөт деп эшикте карап турушат да. Ошол сыяктуу болуп биздин чоңдорубуз өзү биздин муфтилерди урматтаган убакытта ошондо айылдагы адамдар дагы ошол молдокелерди урматтап баштайт. Азыр биздин радио көрмөбүз бар, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен ушу чоң азыр суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Могу 3 суроо менде. Бу куптан багымдат бешим деп атпайбы? Ошолордун неге мындай аталып калган? Экинчи суроо болсо, бу сиз айтып атпайсызбы, намаз каса депчи? Каса болуп калыптыр деген ал сөз болбош керек го дейм. Намаз каса болбойт го деп ойлойм да. Экинчи суроо, үчүнчү суроо болсо, мен сунуш да бул мындай. Ошо мечиттерде көбүнчө мен намаз окуганы барганда соттуу телефондор көп иштейт. Тоскоолдук болот да, мындай. Ошо мечиттин немелерин айтсаңыз дедим да. Айтып кулактандыруу кылып элдергечи намаз окуганда соткасын өчүрүп же өзү албайт, просто иштей берет да. Ошону сунуш. Рахмат. Биринчи куптан намаздан баштасак. Куптан багымдат бешим каяктан айтылып калган? Албетте араб тилинде куптанды айша, багымдатты фажир, бешимди зухур деп айтылат. Бул бизге менимче фарс тилинен кирип калса керек. Бизге келген молдокелер ошол тажик фарстар болуп, ошондон келип калган болуш керек. Эгерде кааласаңыз түнкү намаз, багымдат таңкы намаз, бешимди түшкү намаз деп айтсаңыз ага деле болот. Андан эч кандай сөздүн өзгөртүп айткандан анын мааниси бузулуп калбайт. Ал эми экинчи айткан сөзүңүз туура эмес. Себеп дегенде араб тилинде ада жана каза деген эки сөз бар. Ада дегени кайсыл бир ибадатты өз убагында аткарууга айтылынса, каза деген сөз убагы өтүп калгандан кийин өтөп берүүгө айтылган ибадатка айтылат. Эми жанагы сиздин жанагы айткан сөзүңүз түкүнчө каза болуп калыптыр, өлүп калыптыр дегенге айтылганга апарып такап атканыңыз, ал деген сөзү бул тагдырына жазылган нерсе ишке ашыптыр деген эле сөз. Каза деген өлүп калды деген сөз эмес. Андыктан айткан сөзүңүз туура эмес. Ал эми үчүнчү айтканыңыз, албетте азыр имамдардын бардыгы намазга турганда саптар тегиз алгыла, түз тургула, бутуңарга бутуңар тийсин, далыңарга далыңар тийсин, тегиз алгыла сапты, анан телефонуңарды өчүргүлө деп дайыма айтып келатат. Айтып келатабыз, айтып кетүүгө буйрук дагы берилген. Андан сырткары мечиттерге жанагыдай стоп деген знак менен, белги менен сотканын сүрөтүн тартып илип дагы коюлган. Эми адамдар ошону коркуш керек. Кудай менен сүйлөшө турган жерде анда Кудайдан башкалардын телефондорун өчүрүп койгон жакшы болот. Мындай суроо келип чыгат да. Момундар, молдолор азыр чакырылган жерге келип акча алып жатканы туурабы? Өзгөчө мына бар экен, нике кыйган учурда дейт да. Нике бекер кылыш керекпи же кандай? Нике бекер кыйыш үчүн сиздин мамлекет молдого акча төлөп бериш керек. Анын баласы бар, 5 баласы бар. Аны керек болсо молдонун мисалы үчүн Өзбек ажынын 2 аялы бар мисалы үчүн да молдолордун. Анан ошол балдарын ким багат, аялын ким багат, молдонун кийимин ким берет? Анан нике окутканды билесиз. Анан билгенден кийин тыйын берсе, ошол туура эмеспи деп. Нике окутпай койсо, молдо келбей койсо, өмүр бою никеси жок сынай менен жүрө бересиз. Бир артистти чакырган болсо, саксанда ырдап берген болсо, ага акчаны каалашынча берет да, анан молдоке келгенде бериш керек. Молдоке
молдеке көбүрөөк бериш керек. Муну бензиниң, муну бала чакаңа, мунуга деп бериш керек. Эгерде молдеке картошкасын чаап кетип калса, уюн сугарып кетип калса, сенин никеңи ким окуп, жаназаңа ким окуп берет? Молдеке ошон үчүн элдин кызматында болоюн деген, сенин тыйының үчүн окуган эмес, бирок ошо молдекени урматтабайсыңбы сен? Урматтабайсың молдекени. Илгертен элибиз ушундай бир төмөндөп пастанып кеттик биз, молдекеге ушундай берсек болобу деп ушинтип барды. Өзү берген жыртык 250 сом, андан кийин молдого ушинтип берсек кандай болот деп. А сен күнүгө өлүп аттыңбы же күнүгө нике кыйып аттыңбы? Эгерде күнүгө нике кыйып аткан болсоң, анда бир жөн эле. 5 мал намазга молда акча албайт, күнүгө намаз окуганда имам коюп берип кой, мага 1 сомдон берип койгула деп. Андай сөз жок. Ошон үчүн никеде бериш керек. Аракка берип атасың, кудаларга берип атасың, ачуу басарга берип атасың, калыңга берип атасың, өлүп талып ичип атасың. Ана молдеке келгенде бербейм дейсиң. Азыр биздин дагы бир радио көрмөңүз бар. Саламатсызбы? Ачуу келип кетти, кечирип коёсуз, бирок молдеке Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Менде мындай суроо бар да, баягы неме намазды каза кылганда канча саатка чейин неме болот? Мисалы, асырдын алдында окуйлу дейт, ошол намаз окуп кеткенден 2 сааттамы, 1 саат ошон түшүндүрсөң, Жананбай билген адамдын кийимдерин беришет го тууган уругуна. Ошол ажел катарыбы, же кандайдыр ырым-жырым катары болуп калды. Бирөө баягы табипке барып көрүнгөндө, ал табип диагнозду точно койгончо бир көзүнө көрүнө күйөөм кандай бар, өлгөнүн сурайын деп бир келин келсе, ошонун баарын айтып өз ажалында өлдүм деп атат. Анан неме кийимди ушинтип бир чолок кайнаган бар экен, ошол капа болуп калыптыр дедиле. Ал ишенбей эртеси барса, чын эле капа болгон чолок кайнагасы бар экен. Ошол кийимди сөз бериш керектир. Рахмат. Биздин радио көрмөңүз 2 суроо берди. Ошого да жооп берип койсок, намазды каза кылганда канча убакыттын аралыгында окуу керек дейт? Албетте, намаздын убактылары белгилүү. Мисалы үчүн багымдат намазынын убактысынын кирген убактысын чыкканы, бешим намазынын убактысынын азаны киргени, андан кийин асыр намазга чейин созулат, асыр намаз шамга чейин созулат. Ал эми шам ошентип жанагы өзүнүн убактысы бар дагы. Ошол убакыт чыгып кеткенден кийин намаз каза болуп калат. Демек убакыт чыгып кетсе, анда каза деп окулат, бирок убакыт чыга элек болсо каза деп окулунбаса өз убагында окулат. Бешим мисалы үчүн бешим намаз азанынан баштап асырга чейин өз убагында окулунган болот дагы. Асырдын азаны айтылып калган убакта бешиндин убагы өтүп кетти, эми бешим мындан ары каза кылып окулунат деген маселе атайын 1 саат менен айтылынбайт. Эгерде сиз намаздын календарын алсаңыз, анда ошо менен окусаңыз боло берет. Азыр биздин радио көрмөңүз бар. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Менин бир суроом бар, ажеке. Бериңиз. Sizge siz yanınızdakilerge salamlar olsun. Allah razı olsun. Şu şahit bolup ölgenin savabı uluğunu, ja şu adamlardı okutup pul malını sarflaganda savabı uluğurak mı? Pul sarflaş kıyırak degen bir nimeler okup alırsa kitaplar oşanı savabı uluğurak degen adam okutkendi. Rahmat. Урматтуу ажы, биз мурунку радио көрмөңүз суроосуна жооп берели. Ушу өлгөн адамдын кийимин берүү парзбы? Албетте парз эмес, бирок өлүп калгандан кийин анын кийимин өрттөп жибермек белек. Ал өлүп калгандан биздин бир тууган өлүп кетти, ал өлгөндөн анан кийбейт, ага кепинди берип кетирдик. Демек тирүүлөр пайдалансын, ысырап болбосун деген маселе, ал шарт эмес. Эгерде өзүнүн үйүндө туугандары бар болсо, ошолорго берген болсо, анда ал өтө эле жакшы болот. Демек анын өлгөндүн кийимдерин өлүп калды деп ырым кылып кийбей койбош керек. Аны пайдаланса боло берет, тирүүлөр деген эле сөз чыгат. Эми кийинки суроо, шахид болуп өлгөн адам менен жанагы бала окутуп өлгөн адамдын, бала окуткан адамдын сообу. Албетте шейит адам ошол өлгөн убакыттагы сообуна ээ болот, андан кийин ага сооп жазыла бербейт. Ал эми илим талап кылган адам, илим берген адам өтүп кеткенден кийин дагы илим жазылып, илим жанагыдай окулуп турган болсо, ошол илимге жумшаган дүнүйө мүлкү малы үчүн адам албетте сооп алат. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын хадисинде келет, адам өлгөн убакытта анын сообу үзүлүп калат, бирок 3 нерседен сооп барып турат. Анын бири ошол пайдалуу илим калтырса, ошол илим уланып турса, андан сооп жетип турат дейт да. Мен ошону көбүрөөк колдоор элем. Азыр биздин радио көрмөңүз бар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен суроо берейин деп аттым эле, жанагы молдолорго мисалы үчүн ошо жана жебейт го. Эме негизи башка молдолор деле же башка элдер делечи үйдөн. Өлүп чыккан үйдөнчү. Бир эме экен да, ошо айылдан молдо жебей кетип, анан артынан апарып беришет экен да, ошол болобу же болбойбу? Анан дагы бир суроо, жана намаз каза болуп калганда мисалы үчүн кээ бирөө бошого каза болуп калат, анан кээ бирөө мындай атайын жалкоолук болуп каза болуп калат да, ошо жалкоолук кылып каза болуп калса, анда окуса болбойбу казасын же кандай, ошону сурайын деп атам. Сиз
акыркы суроого дароо жооп берсеңиз, унутуп калбайлы. Ооба, себеп дегенде намазды жанагыдай атайлап каза кылса кандай? Жок, намазды кандай гана сүрөттө болбосун, кандай гана учурда болбосун каза болуп калса, казасын окуш керек. Атайлап калтырган болсо да, унутуп калтырган болсо да. Кээ бир адамдар бар, унутуп калтырган болсо казасын окуйт да, атайлап калса казасын окубайт деген. Жок, ал туура эмес. Эки учурда тең казасын окуйт. Ал эми биринчи суроосу боюнча, албетте кээ бир учурда молдокелдерибиз жанагыдай адамдардын түшүнбөгөндүгүнөн жебей койсоң, ошол жерде фитна чыгып, ызы чыгып, адамдарды тополоң болуп кете турган болсо, анда ошол оор коркунучтун алдын алып жеп койгон учурлар болушу мүмкүн. Бирок чындыгында жеген туура эмес. Эми акыркы суроого ошо молдо эт жебей койсо артынан алып барып берсе туурабы дейт да. Ошону айткым келип атпайбы? Себеп дегенде ошол молдо жанагыдай апарган учурда молдо жанагы жебей койсо таарынып, ызы чыгылып, ошону менен жанагыдай ызы жанжал чыгып кете турган убакта ошол жегендей түр көрсөтүп коюшу мүмкүн. Барып бардык ордуна келет деген таризде, бирок кылган туура эмес. Урматтуу радио угармандар, мына бизге бөлүнгөн убакта аяктады. Шарит жолдун уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн аш көп болсо кадар көп деген темада сөз болду. Студиябыз мейманы Чубак Ажы Жалилов. Берүүнү даярдап алып барган Сагынбек Абдыкалыков. Ободон кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.